Эко деген темага эмнеге келдиңиздер? Кайсыл жерге барбайын, адамдын изи билинет экен. Бул таштанды. Манастын 7 осуятында эле 91-жылы отуруп эле Осмонакын Ибраимов жазып койгон аны. Менден кийин дагы башка адам келет бул жерге деп таптаза кылып кеткен. Биз ошол кайра эле биз табиятка кылган мамилебизге келишибиз керек да. Башка көйгөйлөр бар. Башка менен алек Нида мусора деп коет да. Ысык көл 2050-жылы саз болуп калат. Азыркы учурда мындай ыңгайлуу жашоо бизди ушул абалга алып келди да. 100 жылдан ашуун жерде жата берет да. Мынан бат чирит коет атпайбы? Толугу менен азыр бүт айлана чөйрөбүз бүт эле таштанды. Арыбаңыздар, бул эркин талкуу. Супаранын боз үйүндөбүз. Супаранын боз үйүндө отуруп, табият менен таттуу мамиледе болуу деген улуу бир теманы алып чыгып көргүбүз келди. Табиятка болгон мамилебиз, табиятты канчалык сыйлап атабыз, табият бар экендиги эле эсибизде барбы жокпу? Айсулуу менен Тимурлан бүгүнкү подкастка келип бергениңиздерге рахмат. Мен Айсулууну эко-активист катары таанысак, Тимурлан сизди акыркы убактарда эко-блогер катары таанып баштадык. Эко деген темага эмнеге келдиңиздер? Бул трендпи, бул модабы же бул чын эле баягы жүрөктүн түпкүрүндө жаткан чакырыкпы? Ооба. Чакырык бул негизи биз азыркы учурда көйгөйлөр, экологикалык көйгөйлөр Кыргызстанда көп. Аны менен биз кандай беттешип атабыз? Бул биз ооруганбыз. Ошол эле түтүн болгон, таштандылар жаткан. Бул биз эле жалгыз эмес, баардык кичинекей балдардын да ден соолугу, жанагы эле айдап жүргөн машиналар, катализатору жок, ошонун баары биздин ден соолугубузга эле зыян келтирет. Жана да бул адамдардын кандайдыр бир табиятка кайдыгер карагандыгы, таштандыны жөн эле таштап кете беришет. Ошонун баары кошулуп эко-активизмге алып келет экен. Бул эко-активизм негизи менин оюмча жаңы билимдерди топтоп ушул жаатта анан кайрадан өзүңдү эле сактап калбастан башка бирөөлөр менен да бөлүшүп, айтып берип, туура жеткизүү деген жааттан активист. Сиз өзүңүз мындай кыркаларды кыдырасыз, чокуларга чыгасыз. Ооба. Ошондон улам келип калды бул эко-активдүү. Туура, анткени бул мен айткандай эле кайсыл жерге барбайын, адамдын изи билинет экен. Бул таштанды. Сөзсүз түрдө кичинекей болсо да бир пластик же тамекинин калдыгы бар. Ошондон адам заты ушул жерде өткөнү билинет экен да. Негизи бизде Манастын 7 осуяты бар. Ошонун бир осуяты сиз айтып өткөндөй табият менен таттуу мамиледе болуу деп айткан. Бул өтө сонун сөз деп ойлойм. Кыргыздар деле өзү негизи азыркы учурда эко-френдли деген сөз бар. Кыргыз калкы негизи эле көчмөн болгондон дагы ошол эко-френдли болгон да. Ошо эко-френдли деген сөздөр анан экологиялык болуш керек, анан мындай пластик көтөрбөш керек деген менимче баягы адамдын түпкү рухунда эмес, мындай мода болгон үчүн дөй сезилет да магачы эмнегедир. Кептин баары ушундай болуп атат да. Ушул жерде мен кошумча кетейин. Негизи эле эң башында айтып калды Манастын 7 осуяты деп Айсулуу эже. Ошол жерде Манастын 7 осуятында табият менен таттуу мамиледе болуу депчи. Манастын 7 осуятында эле 91-жылы отуруп эле Осмонакын Ибраимов жазып койгон аны. Жок, ага чейин деле кыргыздар көчмөн калк болгон. Алар табияттын демелерине, мыйзамдарына баш ийишкен. Мисалы башка өлкөлөрдү карап көрсөк, оседлые государства деп коет, мисалы Өзбекстан, башка мамлекеттер, алар Кытай мисалы. Алар ошол суунун угун бурушуп, өзүнүн мындайча айтканда урожайына өзүнүн таасирин тийгизе алганда ошол аркылуучу. Кыргыздар болсо табияттын мыйзамдарына баш ийип жашашкан, аларды мындайча айтканда табият менен таттуу мамиледе жашаганда, ошон үчүн ал кыргыздын мурунку эле өзүндө бар болгон деп айтсак болот. Анан мисалы ошол эле курактарды айтсак болот, мисалы өзүнүн көчкөндөрүн айтсак болот, временный стоянка деп коет го, стан деп. Ошол временный стоянкасында деле жашаганда ал жерде булгаган эмес. Булгаган эмес, ал жерде менден кийин дагы башка адам келет бул жерге деп туруп, артынан как будто эч ким ал жерде болбогондой таптаза кылып кеткен. Вот ошо мурункудан эле бул кыргыздарда бар деп айтсак болот да. Биз эгерде биздин калкты ала турган болсок, азыркы учурда биз ошол кайра эле биз табиятка кылган мамилебизге келишибиз керек да. Эгерде көчмөн калк болуп ушундай биз
таттуу мамиледе табият менен жашай турган болгон болсок, бул биз көргөнбүз, билгенбиз, аны окуп келатабыз. Кайра эле биз ошолго келишибиз керек да. Азыркы учурда мындай ыңгайлуу жашоо бизди ушул абалга алып келди да. Биз жанакы нымдуу салфеткалар менен колдонобуз. Ал негизи 100 жылдан ашуун жерде жата берет да. Жана влажный салфетка. Влажный салфетка, ооба. Мындан бат эле чирийт коет атпайбы? Жок, ал чирибейт, ошо жерде жата берет. А бизде бул ыңгайлуулукта негизи биз ушуга баарыбыз келип эле подгузниктерди колдонобуз. Ооба, таштандыга толуп калдык да, мындай айткандачы. Толугу менен азыр бүт айлана чөйрөбүз бүт эле таштанды. Ошондой болуп калдык. Мен бирок баягы кыргыз дей берсек, Кыргызстан планетардык масштабтагы кичинекей эле бир чөлкөм да. Ушул экоактивизмдин сиздердин бир дүйнө жүзүндөгү активисттер менен кандайдыр бир платформаңар барбы, байланыш тармак? Азыр айтканда биз Кыргызстанда негизи ар бир экоактивист өзүнүн жеке бир нерсе кылып, кичинекей болсо дагы кадам жасап, кичинекей проекттерин болсо дагы демилгелерин көтөрүп атат. Эми азыр биз өзүбүз биригип келатабыз да, жаңыданчы. Бирок масштабтуу деңгээлге жекече ар бир чыгып келет да. Өзүбүз бирип келатабыз дегенге караганда Кыргызстандагы экоактивисттердин деле мындай альянсы, ынтымагы азырынча жок эсе. Бир аздан болуп келатат. Бизде өзүбүздө Telegram группабыз бар, Эко Кыргызстан деген. Ошол жерде ар түрдүү сферада иштеген, ошол кайдыгер болбогон табиятыбызга, таштаналарга, экологиялык проблемаларды көтөргөн адамдар чогулуп, ошол жерде талкуулар жүргүзүп турабыз. Кандайдыр бир акциялар жүрө турган болсо, мусор чогултабыз десек, ошого чогуу катышып, бири-бирибизди ошентип колдоп турабыз. Андан сырткары деле жаңы эле марафонду көрдүңүздөр болуш керек. Биз жаратып аткан боюнча блогер бол деген марафон башталган. Ал жерде 3 багытта контент жараттык биз. Биринчиси социалдык активизм, экинчиси гендер боюнча материал жаратышты. Мисалы биздин 3-чү топ бул именно экологияга арналган болчу. Биз экология жаатында 5 жума бою контент жараттык. Жумасына мисалы 7 күн болуп атса, биз күндүгө 1-2 пост чыгарып аттык да. Ошол сыяктуу эле долбоорлор аркылуу, сиз айткандай, ошолор аркылуу мындай жаштар бири-бири менен биригип, бирден мындай комьюнити болуп келип атат да, мындайча айтканда контент жаратып келип атышат. Бул ошо айтып кеткендей эле мындай башталып атат деген нерсе бар да. Биздики ошол сиз айткандай дүйнөлүк деңгээлге чыккан, жеке ар бирден чыгып келип, ошол тажрыйба топтоп келатат да. Мисалы мен бир аз күн мурун эле Латвиядан келдим, Ригадан, 1 жума ошол жерде болдум. Буга чейин Борбор Азия боюнча активисттер, ошол жаатта экологдор, жаатта иштегендер, адамдар менен адамдарга конкурс жарыяланган. Ошол жерде Кыргызстандан жалгыз мен утуп барып калдым. Европага жолдомо утуп. Анан ошол жерде башка ошол Ригада, Латвиянын тажрыйбасы кандай, алар эмне кылып жатышат, кандайга жетишти, ошолорду көргөндө эле мындай аябай чоң маанилүү нерсе да. Аны мен жөн эле өзүмө калтырбастан, мен мисалы Темурлан болобу, башка экоактивисттер болобу, алар менен жолукканда, алар менен бөлүшүп, кошумча биз бул жерде Кыргызстанда, Бишкекте туруп, ушул Кыргызстанга керектүү проекттерди да жаратсак болот да. Бирок мен айтайын дегеним, мисалы үчүн Грета Тунберг Давоста өтүп аткан дүйнөлүк экономикалык форумга келип, ошол форумдун алкагында аны эч ким чакырбаса деле, бирок өзүнүн колдоочуларын, өзүнүн тарапташтарын чогултуп, мындай плакаттар менен чыгып, дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарынын көңүлүн бурдура алды да ошол маселегечи. Биздеги эко активдүүлүк жалгыз ошол мусор чогултуу, анан кийин ысык көлдү тазалоо менен гана чектелип калып атат да. Балким мен жаңылышып атам. Сиздердин кандайдыр бир ошол биргелешип жогорку кеңештеги бир мыйзамдарды чыгарууга бир лобби жасоого, же болбосо бир президентке жолдомо жөнөтүүдө, же болбосо мына КМШ өлкөлөрүнүн же ШОСтун саммиттери өтүп атат. Ошол саммиттин убагында да кандайдыр бир аракеттерди жасоолор болдубу? Мен айтып кетейин. Негизи мен Бишкекке келип, андан кийин Бишкекте мындайча айтканда экоблог жаратып баштадым да көп нерсечи. Андан мурда биз жаштар, окуучулар баарыбыз чогулуп эле ошол эко акцияларды уюштурат элек,
таштандыларды терип келет элек. Ошол менен эле катар биз ошону айтат элек. Социалдык баракчаларга чыгарат элек. Анан айыл өкмөт ал жерде көрүп, анан ушундай кыласыңарбы деген нерсени билди да. Алардын дагы көңүлүн бурдура алдык. Анан алар менен чогуу чыгып баштадык. Андан сырткары лесхозду кошуп чыгып баштадык. Давайте ушинтип чыгабыз. Мисалы үчүн 17-июль күнү биз чыгып ошол жерде таштандыларды терип келели дегенде бизге айыл өкмөт тарабынан дагы хорошо мындай кайсы айыл өкмөтү? Могол айыл өкмөтү, Жалал Абад областында. Анан алардын да көңүлүн бурдура алдык. Андан сырткары биздин өзүбүздүн медиа центрибиз бар. Ошол жерден дагы чагылдырып отуруп, айылдын эко активист жаштары жергиликтүү өзүнүн башкаруу органдары менен кошо эко акцияларды уюштуруп жатат деген нерсе болду. Андан сырткары дагы биз дебат деген бар, билесиздер. Ошол дебатта ошол темаларды ойноп баштадык. Мисалы үчүн биздин жаныбызда эле Дашман деген корук бар да. Ал корукту кээ бирки адамдардын колуна мындай ыңгайлуу экен, аны алып жөн гана мындай чөп чабыктарга, балким бактарды отургузганга колдонобуз деп чачышкан. Биз именно элдер катары ошол теманы дебатта көтөрдүк. Ал дебатка биз райондон чакырдык, аким келип өзү ойноду, профессиональный дебатерлорду чакырдык. Алар менен эле катар жаштар дагы ойнодук да. Дашман коругу болуш керекпи же болбош керекпи? Ошол сыяктуу темалар менен, аргументтер менен айтып отуруп, биз өзүбүздүн позициябызды мындайча айтканда түшүндүрө алдык деп айтсак болот да. Ушундай иш-чаралар өттү. Корук боюнча анан кандайдыр бир жыйынтык чыктыбы же ошо боюнча эле калдыбы абал? Корук боюнча негизи корук боюнча калсын дешти, бирок ошол эле мезгилде ошо кызыктар адамдар ошол жерге мындай мыйзам бузуулар азыр деле болуп атат деп айтсак болот да, өкүнүчтүү ошол жерге. Маселенин баары ушунда да, мындай кыйкырабыз, айтабыз, чыгабыз, тазалайбыз, бирок абал ошол орчундуу боюнча калып атат. Ошо биз деп өзүмдү да кошуп коеюн, эми биздин жасап аткан аракеттерибиз өтө локалдуу, өтө майда, чоң масштабка чыкпагандай сезилген жокпу сиздерге? Балким азыркы учурда биз ошол этапта турабыз да. Бир аздан негизи эң башкысы бул адамдын аң сезими менен иштеш керек да. Бул азыркы учурда негизи биздин коомдо башка көйгөйлөр бар, башка менен алек, негизи айтканда. Нида мусора деп коет да элдерчи, мындай айтканда. Анан кийин бизди ошол көйгөйлөр аябай жаныбызды кейитип аткан үчүн биз ошол жөнүндө айтып баштадык. Биз унчукпастан айтып баштаганыбыз бул жакшы негизи. Көп түкүрсө көл болот дейт. Мен айтам, Тимурлан айтат, башкалар айтат, бир аздан болсо да келип, ушинтип коомдун аң сезимине бир аз болсо дагы таасир кылсак, мындай жыйынтыкка келет болушубуз керек. Бирок азыркы учурда биз ар бирибиз кичине болсо да, майда болсо да иш аракеттерди кылып жатабыз. Жана дагы бул жөн эле биз азыркы учурда жаныбыздагы жакынкы адамдарыбызды, досторубуздун аң сезимин өзгөртсөк, кийин бул тарап баштайт. Үй бүлөсүнө болот, алардын үй бүлөсүнө кичинекей бөбөктөрү бар, балким карындашы, сиңдиси болобу, байкеси болобу, иниси болобу, ошол жалгыз үйүнө барып, пластикти кагаздан бөлүп өзүнчө эки баштыкка салып баштаган эле бул иш аракети эмне кылып атасың деген суроо пайда кылдырат да үй бүлөсүндөчү. Анан бул ушундай болот деп, эгерде ал үй бүлөсүнө түшүндүрүп баштаса, кийин бул тарап баштайт да, мындай айтканда. Жана сетевой маркетинг бар го. Ошондой эле да биз да азыркы учурда бир аздан болсо да маалымат берип, адамдардын аң сезимине мындай айтканда жетип, түшүндүрүп бергенге аракет кылып жасап атабыз. Ошо сиз айткан масштаб деп атпайсызбы, масштабка чыга албай атабыз деп балкимчи. Ошол масштабка чыгуу үчүн, балким көбүрөөк аудиторияны камтыш үчүн биз балким өзүбүз экоблогдорду баштаганбыз, ошолор аркылуу жетип атабыз да. Мисалы үчүн 1000 адам көрсө деле, балким 2000, балким 100 000 чейин адам көрсө деле, алардын аң сезимине бир аз болсо таасир тийгизип атат деген сөз да. Мисалы, бир адамга силерде ошондой кейстер, мына менин блогум аркылуу могул инсандын аң сезими өзгөрүп келди, бул бизге кошулду деген мындай. Ооба, мен айта алам. Аны мен айткандай эле өзүм 2 жыл мурун биринчи ушул эко жөнүндө пост жазгам. Ал пост жазганга да көп нерсе түрткү болгон. Көйгөй негизи таштандылар көйгөйү. Жана да мен ушунча билим топтоп алып, анан жөн эле жүрө беремби жалгыз эле, буну менен бөлүш керек деп жазып баштаганда 1,5 жыл аралыкта эч ким эч кандай жооп
айткан жок, эмне кылып атышат, пайдалуу болуп атабы мен жазып айтып бергендерим эч ким айтпай. Фидбек жок мындай. Фидбек жок, ооба. 1,5 жыл өткөндөн кийин анан Инстаграмдан жанагындай отметкалар келип баштаганда аябай мындай сүйүнөт экенсиң да. Жөн эле дүкөнгө полиэтилен баштык алып албастан өзүнүн шопери менен барып ошо соода кылып алды, мына мен полиэтилен азайтып атам деген. Же болбосо барып жана эко кружка сатып алып атайын. Мен эми мындай айтканда кофени тиндей стаканга албастан өзүмдүн кружкама кофе алып сатып алып ичип атам деген. Бул да таштанды негизи. А эгерде кофе барып ичсе өзүнүн эле стаканы болот, ошо менен кайра алып кетет. Таштанды жок да, мындай айтканда. Ушундай бир аз болсо дагы кичине адаттарды үйрөткөнүмө аябай сүйүндүм. Негизи азыркы учурда жаңылбасам бир 10 чактуудай курбум, досторум ушул жаатта, мындай айтканда бир аз болсо да эко адаттары бар. Жана да бир тааныш кызым ошол боюнча дагы мындай кичине чака видеолор тартат, эко-блог кылып жатат да азыр. Ошон үчүн бир адам болсо да эко-блог азыр жаратып атат деген айтсам болот. Менин ушул негизи медиа агартуу жагында болуп калды. Меники Инстаграмда көп постторду жазып калам. Ошондон улам ушундай адамдарга таасир этип атам. Сиздечи, Тимур? Биз айтып кетти, фидбек бир аз кечирээк болду. Бирок мен именно мурун эле ушул сферага аралашып, балким университетте активдүү жүрүп болгон үчүн сразу эле фидбек болду. Маршруткада кетип атсам, бирөө менин видеомду көрүп кетип аткан экен, ничего себе деп коесуң. Анан кийин негизи эле актуалдуу тема болгондуктан TikTokто, Instagramда 100 000, 120 000дей адам көрдү. Анан ошол Ысык көл боюнча, мисалы, Ысык көл 2050 жылы саз болуп калат деп туруп громкий заголовок коюп кылганбыз да. Анан кийин негизи бардык адамдар айтып атышты, мисалы үчүн ушундай көйгөйлөр бар, ошон үчүн ушундай болуп атат, биз аны чечпесек ушундай болуп калат, пансионаттардын слифтери жаман балким деп. Ошол сыяктуу эле нерсе болот. Ал масштабтан сырткары эле, мисалы үчүн өзүбүздүн күнүмдүк жашообузда эле кездешкен нерседе биз аң сезимсиз эле аны балким экологияга таасир эткенибизди билбейбиз да. Мисалы үчүн даже душтагы лейканы алмаштырып, баягы аэрозоль менен боло турган, абасы менен кош айдап чыга турган немени колдонгонубузда күнүнө 35 литрден ашыгыраак суу үнөмдөй алат экенбиз. Көрдүңүзбү? Даже майда нерседен биз көп нерсени үнөмдөп, мындай сарамжалдуулукка жете алабыз да. Сарамжалдуулукка жеткенден кийин ресурстар азыраак колдонулат деген сөз да. Ооба. Кереги жокто светти өчүрүп коюп, тишиңди тазалап атканда сууну өчүрүп коюп деген мындай элементардуу нерселер да. Мисалы, ролик көргөнсүзбү? Бир телевизордон чыгып калган. Мисалы, бир адам тишин жууп атканда сууну ачып коет экен да. Көптөгөн суулар агат ал жерде. Андан кийин ошол менен эле канча суу акканын көрсөтүш үчүн, эмесин көрсөтүш үчүн, масштабынчы, ал жерде канча адам өзүнүн жумушун бүтүрүп кете алганын көрсөткөн да. Мисалы үчүн 5 мүнөт суу агып турат, 5 мүнөттө кир жууп койсо болот. 5 мүнөттө балким өзүңдүн кийимдериңди жууп койсоң болот. 5 мүнөттө башка бирөө башын жууп кетет, ошол сыяктуу эле нерсени көрсөткөн. Анан реальный кейстерден мен группалаштарым, коллегаларым айтып жатышты, Айсулуу эже дагы айтып атты, сон контент жаратып атсаңар, ушундай нерсе кылсаңар болот, балким ушундай кылып туруп да жасап көрөсүн, балким бир аз подачасын өзгөртүп көрөсүн деп дагы айтып атышты. Ошого карап анан контент жаратып башкаларга дагы пайдасын алып келдик десек болот да. Мисалы, андан сырткары эле мындай жашообузда кездешип калган адамдар менен деле көрүшүп атып, аларга дагы айтып кетесиң да бир нерсе, өзүңдө болгон пайдалуу маалыматтычы. Мисалы үчүн тренинг өткөзүп Кочкордон келип атканда, Кочкордон келип атып, анан такси сигаретин чегип туруп, тиги люкка таштап коюп атат. Арыкка таштап коюп атат. Байке, бунун канча зыяны бар экенин билесизби? Мен немемди таштап келдим, тияка мусор где-то 30-40 метр алыста болчу да. Таштап келдим. Ушинтип эле таштап койгон жакшы болот. Кичинекей эле, мисалы үчүн монча болгон эле батарейка же бычок тамекини таштанысы. Канчалаган мындай 20 квадратный метрди, балким андан азыраак, балким андан көбүрөөк жерди булгайт. Ошону балдарыбыз кармайт, балдарыбыз кармап, андан кийин ошолордон оорулар пайда болот деп айтсаң, анан таштабаш керек экен да, таштабай эле эми аракет кылам деп ушундай айтып калышат да негизи. Анан ошондой нерселер сөзсүз түрдө мындай шыктандырбай койбойт да. Анан дал иши жараткын келет контентчи. Мамлекеттик колдоо жөнүндө сөз кылсак, мамлекеттик жалпы программа, жалпы жүргүзүлүп аткан саясат мындай экономиканы көтөрүүгө, салыктарды чогултууга, билим берүүдө, балким саламаттык сактоону көтөрүүдө жүрүп атканын байкап атабыз. Бирок ушул экологиялык маселеде мамлекеттик саясат ошол мурунку эле абалда тургандай да. Ооба, негизи эми
кандай проект эмнелерди жаратып атат мамлекет, кандай колдоп атат, мен так мындай айтып бере албайм. Бирок дүйнө жүзү боюнча өлкөлөр азыр жаңы мындай айтканда мыйзам сыяктуу кабыл алып атышат, как достичь углеродной нейтральности деп бир доктрина. Ооба, ошондойлорду кабыл алып атат. Биздин өлкөбүздүн башчысы да аларга кошулуп, ар бир өлкө ошол өзүнүн тажрыйбасын, ресурстарын байкап ошону кабыл алат да, бизде алар кабыланды. Бирок элдер ошону билеби, эмне кылыш керек, ал жөнүндө эч кандай маалымат жок да. Мен билгенде мына өлкө башчысы Глазгодо болгон климаттык өзгөрүү саммитине катышты. Мына жакында эле COP23-төн кайтып келди. Мунун баары тең экологиялык, планетардык масштабтагы иш аракеттер да. Бирок ал катышуу менен гана чектелип калгандай да. Ооба, туура. Бизге деле ошондой, мен үчүн жеке мен өзүмдү айтайын, ошондой эле сезилет мага деле. Анткени ар бир ушул экология жаатында болгон демилгелер, проекттер болуп аткан баары эле ар кандай донорлор менен каржыланат. Ошондой. Жанагы эле бул негизи экоактивисттер көбүнчө студенттер, жана да көрүп, билип, азыркыда студенттер аябай көп проекттерди жаратып жатышат. Мисалы айта кетсем, жердин балдары деген балдар ошо Кыргызстандын ар бир регионуна барып бак отургузганы, бул мамлекеттен берилген эмес да, бул дагы бир фонддон каржыланып болгону. Ошол ар бир региондо лесхоздун мындай айтканда иштеген ишчилери жардамдашып ошентип отургузган да. Бирок бул студенттердин демилгеси, кайсыл бир проекттин каржыланган акчасы, андан кийин ошо менен эле болуп калып атат да. Ошондо биздин мамлекет мындай айтканда керекпи, ага керек эмеспи, мындай так айта албайбыз. Бирок биз ушул биздин өлкөдө иштеп жаткан ар кандай ушул. Ооба, биздин өлкөдө иштеп жаткан ар кандай уюмдар каржылайт көбүнчө, алар спонсорство берет. Ошондон улам проекттер азыркы учурда иштеп келе жатат го деп ойлойм. Себеби сиз айтып атпайсызбы, көбүнчө студенттер депчи? Менин студенттик кезим 2000-жылдардын ортосуна туура келип калды, 2005-2010го. Ошол кезде деле ушул экоактивдүүлүктү студенттиктерге, жаштарга таандык болчу. Мага чейинкилер деле жаштарга таандык болчу да. Эмнеге бул активдүүлүк жалаң жаштарга таандык? Же жаштар баягы максималист болуп, планетаны сактап калабыз деген ой үчүн банан ал жаштар чоңойгондо акча табыш керек, каражат кылыш керек, жана башка деп ал экоактивдүүлүктү унутуп калат да. Эмнеге экоактивдүүлүк мындай адамдын өмүр бою жанында жүрчү нерсе эмес, көбүнчө жаштардын катмарына таандык көйгөй деп ойлойсуздар? Мисалы, муну монетизациясы азбы же перспективасы начарбы, эмнеге? Негизи бул жумушка биз Айсулуу эже же мен же Исмаил Карыпов экөөбүз акча албайбыз. Биз өзүбүздүн основной жумушубуз бар, доход. Бирок андан сырткары биз именно айлана чөйрөбүздү жашыл кылыш үчүн, таза кылайлы деген ушундай ниет менен, ой менен, балким ошол проблемаларды көрүп жатабыз да. Ошоларды өзгөртүш үчүн биз өзүбүз мындайча айтканда 6 саат уктасак, ошол 7 саат 8 саат укташ керек го. Ошол 2 сааттан ашкан убактыбызды, бош убактыбыздын бүт баарын экоблок жаратканга, балким ошол таштандыларды терип, башкаларга маалымат бергенге кетиребиз. Ошон үчүн мындай чынында мына жүрөгүндө болгон адам гана бул жерде кыймылдап атат деп айтсак болот да. Балким баары эле жаштар эмес, алардын сырткарында дагы орто муундагы адамдар бар, андан чоңдору бар. Мисалы үчүн ошол эле Базар Коргондогу Нурсыйда Базаркулова деген эжеке бар. Ал ошол окуучуларына именно көпчүлүгүн айтам, көпчүлүк катмарды. Көпчүлүк катмарда ошо сиз айткандай эле мындай жаштар да, анча-мынча арасынан болуп калат, но алар как бы жетекчиси катары, аларды ментор катары, багыт берүүчү катары гана болуп атат эмнегедир. Эмнеге? Экологиялык маселелер менен иш алып баруу дивиденд алып келбейт. Ооба, негизи эле Тимурлан айткандай, биз мындан акча таппайбыз, бирок көп эле убактыбызды коротобуз. Бул биз, мисалы мен билимим боюнча эколог эмесмин, бирок экоактивизмге келип калдым да, ушундайчы. Андан кийин мен өтө көп убакыт сарптайм аны изилдеш үчүн. Мен ушинтип медиа агартуу жаатында болгондон кийин Инстаграмда пост жазып аткан, алда текшерилген маалымат болсун дейм. Ошондуктан аны изилдеш үчүн көп убакыт кетет, аны окуйм. Андан кийин
айтып берем. Анан кийин болгон эле ушундай менен азыркы учурда меники чектелеткен да. Мен негизи ушул Кыргызстан жараны болгондуктан бир аз болсо дагы ушул элиме, жериме бир аз болсо дагы мындай бир нерсем керек болсун дегендей экен да. Мен өзүм эмемдечи, оюмда бир аз болсо да көмөк көрсөтүп, кандайдыр жардам болобу, билим болобу бөлүшкүм келет да. Болгон Кыргызстан жараны болуп, ушу өзүбүздүн элибизге дагы жеткизгим келет да. Эгер президент менен же бийликтеги чечим кабыл алган инсандар менен карама каршы отуруп калсаңыздар, бир 5 мүнөт убактыңыздар болсо, ошол сиздердин айткан сунушуңуздарды ошол кишилер мыйзамдуу түрдө кабыл алаарын билсеңиздер, кандай сунуш келтирет элеңиз? Мен оюмча, мен айтып атпаймынбы, кайра эле таштандылар проблемасы. Бизде негизи соода саттык аябай эркин. Ар бир киши каалаган нерсени өлкөгө алып кирип сата берет. Ошону мен дүкөндү кыдырып чыкканда, упаковкаларын караганда, көп эле бир мындай айтканда 30-40% бул таштандыга жөн эле свалкага кете турчу нерсе. Кайра иштеп чыгууга мүмкүн болбойт. Мүмкүн эмес. Бирок бизде Кыргызстанда ошо иштеп чыгуучу ишканалар бар. Бизде жада калса Бишкектин бир аз четинде полиэтилен жанакы полиэтилен пакет алып атабыз дүкөндөрдөн. Ошону иштеп чыгарган ишкана бар. Андан эмне чыгарат десеңер? Айыл чарбага керектүү суу түтүкчөлөрүн чыгарат, цистерналарды чыгарат. Алар Кыргызстанда эмес, чет өлкөгө экспорт кылат экен. Ошондуктан бир аз болсо да мен азыркы бере турган сунушум ушул биздин Кыргызстанда алып кирип аткан ар кандай азыктар, продукт упаковкаларын текшерилип, биздин өлкөгө бул кереги жок. Буну биздин кийин упаковкасын иштеп чыксак болот деген ушундай жаатта сунуш берет элем да. Башкача айтканда, жанагы коробкасы болобу же өзүнүн пакети болобу, бардыгы кайра иштетүүгө жарактуу болгон. Биздин Кыргызстанга кирип аткандан кийин ошол упаковка биздин Кыргызстанда иштеп чыгарылат. Мисалы үчүн кайсы упаковканы кайра иштеп чыкса болбойт? Пластиктин негизи 7 түрү бар. Ошонун акыркысы 7 деген мындай 3 бурчтукта 7 деген сан жазылып турат. Ошол бул иштеп чыкканга мүмкүн эмес болгон пластикте. Мисалы ошол пластикти азайтсак деп сунуш берет элем да. Мен мындай айтып өтсөм, бизде косметика саткан дүкөндөр кеңири тараган. Негизи Корея косметикасы абдан популярдуу. Ошол эле бүт косметический мындай эмелер, средства бар эле ошондой упаковкада келет да. 7-чи цифрадачы. Албосо эмне косметиканы сактоонун ыкмаларынын бириби? Жок, бул пластикти негизи, бул пластик аралашма пластик деп коет. Же болбосо канча бир жолу иштеп чыгып бүткөн пластиктен упаковка жасайт. Анан ошого акыркы стадиясы да, мындай айткандачы, пластиктин. Анан кийин буну болгону ыргытыш керек. Бир дагы упаковканы карап көрөлү экен. 35ке чыктым. Бүгүн дүкөндөн баштап карап баштайм. 7си болсо албайм. Ошентип көрсөздөр эме да. Мисалы бизде кийерки пластикти иштеп чыкса болот. Мисалы 7ге жеткенге чейин килешчи. Бирок Кыргызстанда ошол нерсени кайра переработкага турган технология жок болгондон алар ташталып жатат. Балки мисалы үчүн Сиз кандай сунуш берет элеңиз? Жөн эле пластикти деле мындай алып туруп эле аны переработка кылса болот да. Бирок адамдар именно ошону бир аз жууп койгондуктан, балким бир нерсе ичиндегилерин алып койгондуктан жаман жыттанып, балким эмелери бузулуп кетет да, ошол жаман. Мен если мен кабыл алга турган болсо, ошол нерсени ишке ашыра турган болсо, мен экологиялык билимди биринчи айтмакмын, анткени адамдардын аң сезимине киргизүү бул эң биринчи этапта. Эгер ар бир адам ошол нерсени сезип, туюп билсе, ал адам өзүнүн мындай жатканда жаратылышка зыянын азайта алат. Анан окутуп атканда эле жөн эле анан экология канчанчы жыл пайда болгон. Мисалы, анын кереги жок, мисалы. Экология деген эмне, жана башка деген. Мисалы, кызыктуу нерселер менен, кызыктуу форматта, кызыктуу метод менен үйрөтсө, балким ошол нерсеге кызыгышат. Ошондой кейстер бар, окутуп эле келатышат, бирок алар өтө аз дегендей да. Анан мамлекет тарабынан колдонсо, окуу программасына киргизсе, балким ошол нерсе эффективдүү болмок. Эгер сиздерге жылдызча
эко-френдли жылдызчасын тапшыруу мүмкүнчүлүгүн берсе, кайсыл мамлекеттик уюмга 5 жылдызча берет элеңиз, кайсыл мамлекеттик уюмга 1 жылдызча берет элеңиз? Өтө татаал суроо. Бизде кандай негизи жашыл уюмдар бар, бирок алар мындай менин көз карашым боюнча булар зеленый организация, хорика секторуна жана бизнеске мындай өздөрүнүн кеңештерин берген боюнча да. Бирок алар деле жаман эмес негизи. Мындай балдарга, мисалы кичинекей балдарга центр ачса болот. Мен ушундайды көрүп келдим да. Ар бир техниканын энергоэффективности канчалык экен, кандай техниканы үйгө тандап алыш керек деген тууралуу ар кандай бир эле эмеде комнатада жүрүп ар кандай квесттерди өтө турганчы. Бизде Кыргызстанда кандай уюмга 7 жылдыз, 5 жылдыз берсең болот? Жашыл мурас деп ойлойм мен, анткени алар Минэнерго албайт, түшүнүктүү. Да. Минэнерго албайт. Бул уюмдар боюнча балким Тимурлан жакшы билет. Мен андайлар жөнүндө жакшы. Сиз эмне мамлекеттик деп атасыз? Мындай, мен билгим келгени кайсыл мамлекеттик багыт, кайсыл мамлекеттик тармак экологияга мындай көбүрөөк лаялдуураак дейинби же тескерисинче экологиянын такын унутуп койгондорбу? Зелен кос эле болуш керек. Жашылдандырып аткан үчүн ошого жылдыз бермек болушубуз керек, 5 жылдызда. Анткени кайсыл убакыт болбосун ошол бактарды, гүлдөрдү отургузуп атат, бирок бир мындай караганда балким туура эмес отургузат. Бизде атайын ошол жаатта иштеген, билими бар адамдар бар. Ар бир климатка жараша, регионго жараша кандай бактарды, эмнелерди, кандай гүлдөрдү отургузсак, ошол абага кандай жакшы жардам берет деген маалыматты билгенчи, балким ошолор менен чогултабы, чогултпайбы, балким зелен кос ошолор менен чогуу биргеликте иштесе дагы өтө чоң пайдалуу болмок. Ар бир шаарга жалгыз эле Бишкек эмес, Бишкекте болсок дагы азыркы учурда Оштагы, Караколдо биздин артыбыз менен абасы кир болуп келе жатат. Тазалыкчы? Тазалык. Мен тазалыкка деле өрмөкмүн, ошону айтайын деп аткам мен азырчы. Анткени алар даже мындай батарейканын таштандысын алып коюп атат, бычөктөрдү алып коюп атат. Балким ошол деле биздин коомго мындай жатканда мындай почвага таасирин тийгизбей, тийгизе элек деле аларды алып койгон дагы мындай чыкканда алкышты. Алардын балким жумушу бизге билинбейт, бирок алар мындай чоң эле жумуш жасап жатат деп айтсак болот. Калгандарын бир эле ошол тазалык менен зелен косканда тазалыктын да жумушу билинбейт. Анан экоактивисттердин дагы жумушу билинбейт бирөөгө. Бирок табияттын өзүнө билинсе болду. Ишиңиздерге ийгилик, келип бергениңиздерге ыраазычылык. Буюрса, сиз айткандай жанагы локалдуу тармактардын баардыгы биригип, бир чоң ассоциацияга, анын баардыгы чоң бир өлкөнүн масштабындагы чоң кыймылга айланарына саналуу айлар гана калды деп ишенгим келет. Буюрса, бул дагы аң сезимдин өсүшү, бул дагы мен жаранмын, мен ушул жер жүзүнүн тургунумун деген bir filosofiyаны ойго камтыруу болуш керек. Боз үйдүн ичинде отуруп сүйлөштүк. Супарага чоң рахмат, сиздерге чоң рахмат. Чукурубузга рахмат. Эркин Ойшулдан көрүшкөнчө.